Саламаттарбы, эфирде көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясындагы талаш жагдай туурасында кеп кылмакчыбыз. Айта кетсек, кесиптик кошундар федерациясынын өкүлдөрү өткөн жылдын 25 декабрында Бишкекте эки жерде эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчини шайлашкан. Алардын бири Сагынбек Бозгунбаев менен экинчиси Мирбек Асанакуновдор. Кыргызстан профсоюздары федерациясындагы мына ушундай эки жаат болгон чуу жана талаш, ошондой эле митингдер 3 жылдан бери токтобой келет. Бүгүнкү күндө да бул маселе чечилген эмес. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылуу максатында студиябызга Кыргыз курорт туризм башкармалыгынын жетекчиси Чынара Токобаева айынды жана ошондой эле Кыргызстан токой тармактар кызматкерлеринин профсоюздар төрагасы Канатбек Осмонов мырзаны чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Бизге убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдирем. Айтыңыздарчы, мынакей Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясындагы чыр Канат байке 3 жылдан ашык убакыттан бери уланып келет да. Негизи эми буга чекит коюлуш керек да, Сөзсүз. Анткени себеби бул азыр мынакей бул профсоюздар федерациясы эмгекчилердин, кызматкерлердин укуктарын коргоочу орган. Негизги органдардын бири да. Бул жерде мынакей 3 жылга жакын убакыттан бери созулган чырдын айынан мына ушул багытта кызматкерлер дагы жапа чегип келет чындыгында. Негизи ушул себеби эмнеде, мында кыскача айтканда ушул талаш тартыштардынчы? Эми бул жерде ачык айтып коюшубуз керек. Себеби дегенде ушул кызматка бысымдап келгенде 2017 жылы Асанакунов Мирбек Аскерович Кыргызда айтып коет го, атка мингенде эле кыйшык минген деген. Бул киши алдамчылык жол менен келип атпайбы? Мына ошондон башталды. Андан тышкары бул киши карап көрсөк, эмгек жолун канча жер иштебесин, бир да жерде мындай бир нормально иштеп атыр да. Кайсы жерде иштебесин ошол жерде чыр менен гана аяктаган экен бул кишинин иши. Анан ошол киши келип алып туруп, бул профсоюздарда мен өзгөртөм, жакшы кылам дегенине ишенишке мүмкүн эмес да. Мына ушул себептен азыр ушундай жагдайга профсоюздар туш болуп атат. Сиз айткандай, профсоюздардын негизги милдети ушул иштеген эмгекчилердин эмгек укуктарын коргоо. Биз бул жерде эки жаат болуп талашып, бүгүнкү күндө ушул профсоюздардын арасына ичине бүлүк салынып, ушул аягына чыга албай турган кезибиз. Эми ойлоп атабыз, мынакей акыйкаттык бар, мыйзам деген бар, Кыргызстанда иштеп атат. Бул боюнча чекит коюлуп, биз түз туура жолго жакынкы убакта түшөбүз деген чоң тилегибиз. Сиз айттыңыз, мынакей Асанакуновду алдамчылык жол менен келген депчи. Бул жерде эмнени кандайча алдамчылык жол? Тактап кетейин. Бул Кыргызстан профсоюздарынын негизги иштеген документи болуп устав эсептелет. Уставда таамай жазылган норма бар. Ошо профсоюздар федерациясына төрага болом деген киши 5 жылдан кем эмес шайланган профсоюз кызматында иштеген адам болуш керек. Бул кишинин 5 жыл эмес, бир күндүк дагы мындай тажрыйбасы жок экен. Кандайча келип калган? Ошону жасалма, подделка жасап алып турган бизге келип атпайбы? Мунун баарысы ачыкка чыгып калбадыбы? Бул боюнча кишинин үстүнөн кылмыш иши козголгон. Тилекке каршы Асанакунов башында биринчи келген күнү эле ушундай жасалма экендиги билинди беле, же жамаат биринчи мындай кабыл алды беле, андан кийин ачыкталып атабы? Эми коомчулук билсе керек, ошол келип атканда өкмөттүн вице-премьер-министри келди, ошо социалдык маселелер боюнча эмгек жана социалдык өнүгүү министерствосунун орун басары келди, министрдин. Алар келип айтканда биз ишендик, жанагы жазууну туура деп кабыл алдык. Эми бизде чыгышта ушундай мындай улууну сыйламай, улуу кызматтагыларды сыйламай деген бар. Биз ишендик. Аңгыча эле көп узабай эле жанагы калпы ачыкка чыгып калбадыбы? Федерациянын мүлктөрү таланып, жеңичинен жеке тараптарга сатылып кеткен, анан ал жерде коррупция гүлдөп кеткен, анан буга деген ошол жерде жетекчи кызматта отургандар күнөөлүү, айыптуу дегендер дагы коомчулукта мына ушундай дагы маалыматтар кеңири тарады да. Чынарча айтсаңыз, ушул багытта сот процесстери дагы жүрүп аткан эле, кандай болду? Алардын ичинде сиздердин дагы атыңыздар аталган. Кыскача айтсак, сот процесстери менен эме кандай десем, жанагы депутатский комиссия түзүлгөн. Ошонун ишине бүт правоохранительный органдарга арыздар жазылган. Азыркы учурда сот иш бир-эки эмес боюнча соттор жүрүп атат. Биз дагы, мен жетекчи катары айтайын, бизде
менде лично эчтеке жок, ошон үчүн мен тууралуу АКСке чейин бүт жерге кайрылышты. Эчтеке далилдеп бербеген үчүн мындай эчтеке болгон жок. Ошон үчүн албетте бул мүлүктөр советтер доорунан бери профсоюздардын кандай десем эң чоң илгертен берки эмгекчил адамдардын байлыгы деп эсептесек болот. Ошон үчүн профсоюздар 30 жылдан ашса да ошо менчикти сактап келди. Мына алсак 6 курорт бар. Голубой ысык көл, Жыргалаң, Жети өгүз, тиги Ысык Ата, Кыргызстан. Ошо жерден 1 деле гектар, 1 квадратный метр член советтердики жок. Андай мындай тартыштар болуп атат, допустим, парикмахерский бирдемени алып кеткендер, ал соттун негизинде чекит коюлган моменттер бар. Бир да член совета өзүнө алып алган бир да факты жок. Демек азыр бүгүнкү күндө сиздерге коюлуп аткан доомат бул боюнча эч нерсе жок, Бул мынтип айтат да, фейковый ызы-чуу кылыш үчүн ошо именно өзлөрү кызыгып мүлүккө келип алышып, анан революция да болду бизде, октябрьский, андан мурунда революциялар. Ошо иши кылып эле ошо менчикти кызыктар болуп атышат. Олигархтар дагы биздин эми аткаминерлер, алардын аттарын айтпай эле коеюн. Мен дагы сыйлайм, арасында абдан мындай жакшынакай адамдар бар. Ошон үчүн мен аттарын айтабайм. Сиздер ошону бербей келатасыздар. Ошону бербей келатабыз. Байкеевдин учурунда деле ошондой болушту эле, аны да берген жокпуз. Ошон үчүн ызы-чуу ошон үчүн эле профсоюздардан. Мындайынан алсак, профсоюздун бул профсоюз, федерация профсоюзу бул отдельное юридическое лицо. Анын функциясы таптакыр башка, менчиктерди башкара турган управление бул дагы өзүнчө юрлицо, аныкы функциясы башка. Анан профсоюзга келген кишилер эле аттап эле тетигиреки мүлккө киргиси келип эле, анан кийин ызы-чуу болуп эле, бири-бирибиздин үстүнөн жазгылап эле ушинтип эметип калабыз. Бирок деген бул деген элдики, ошон үчүн бул берилбейт эч убакта. То өзүңүз ойлоңуз, могу частный аябай жакшы пансионаттар көлдөгү 4 сезона, Карвен деген, алар деген абдан бай кишилердин пансионаты деп эсептесек болот. Да, кымбат алат. Биз если профсоюз коргоп калып, азыркы учурга чейин алдырып кошо биз ичине кирип кетсек, азыркы жөнөкөй адамга ошо парка пляжды көлгө басып кире албай калмак. Азыр мына Көгүлтүр ысык көлдө, Дом отдых Алато, турпансионат ысык көл, Жети өгүз, бул эмгекчил адамдардын жанагындай ден соолукту чыңай турган жайлар болгон үчүн жөнөкөй кишилер кирип атпайбы? Жөнөкөй эмгекчил адамдар баалары да путевкалар менен баалары дагы наркы төмөн болуп атат. Ошон үчүн азыркы учурда биздики, конечно, көйгөйлөрүбүз бар. Аны сервистерин көбөйтүшүбүз керек. Биз азыр стабильность болсо мамлекетибизде, биз правительство менен, бийлик менен чогуу иштешип, инвестиция алып келип, өнүктүрүп өстүрсөк болот. Канат байке, айтсаңыз, мынакей ушундай эле айыптоолор сиздерге да айтылды да. Эгерде сот процесси болуп, ошондой депутаттык комиссия иликтеп, анан эч кандай негиз болбосо, ал иштерди кимдир бирөө ошол сиздерге доомат койду да, бул тарап кандай болот негизи? Бул тараптан мен жана башында айтып өттүм, мынакей айласы кеткенде менин үстүмөн жалган жала милиция органдарына жазып туруп, жанагындай колума кишенсе алып кеткен убактар болгон. Акыркы кестеген айтсак, эптеп биздин оозубузду жабыш үчүн мынакей ошол Асан Акуновдун жанагындай жоруктарынан кийин 5 февраль 2020 жылы бул кишини биз кызматтан кетиргенбиз. Мына ошондон кийин ошол каршы чыккан адамдарга бул буйрутма берип туруп кылмыш ишин козготкон. Мына 8 айдан бери жүрүп, февралдын 26-сында мына бул кылмыш иши кылмыш жок экен деген ачык жүйө менен кыскартылды. Мынакей ушундай аракеттер менен эле келатат бул киши. Мындай бир ишти алдыга жылдырайын деген аракети жок. Эң негизгиси айтып коя турган бир кызык нерсе, бул киши келгенине мына 3-4 жыл болуп кетип баратат. Ошо профсоюз деген эмне уюм экен, эмне милдеттери бар экен, ушуну түшүнгүсү да келбейт экен да. Анан ушундай киши кантип ошонун башында туруп жетектеп ишти астыга жылдыра алат? Мына бул боюнча ушундай жооп берет. Сиздер мынакей мен билгенден ошол мыйзамдуу тараппыз деп Сагынбек Бозгунбаев жетекчи болгон тарап Адилет министрлигинен документти да алгансыздар да, тийиштүү. Эгерде мыйзамдуу болсоңуздар,
бүгүнкү күндө мен билгенден сиздер имаратка да кире албайсыздар, документтерге да колуңуздар жетпейт. Бирок деген бул профсоюздар федерациясында канчалаган эмгекчилердин, кызматкерлердин эмгек акысын бериш керек, путевкаларды бериш керек, пансионат, курорттордун баарын иштетиш керек. Иш көп да. 3 жылдан ашты талаш. Бүгүн сиздер эгерде мыйзамдуубуз десек, бирок имаратка кире албасаңыздар, документтерге колуңуздар жетпесе кантип иш болуп атат? Эки тарап тең иш алып барып атабы? Бул жерден ачык айтып коюшубуз керек. Мына сиздин сурооңуздун башында суроону берип туруп өзүңүз жооп берип койдуңуз. Мына ошол башында айткан эки параллельно өткөн съездде Адилет министрлиги биз тарапты Бозгунбаев, Сагын Бозгунбаев шайланган съезди таанып, мыйзамдуу деп каттоо жүргүздү. Тигилерге отказ кылды. Себеби дегенде алар мындай оройраак айтканда жапайы жол менен съезд өткөрүп атат. Ресторанга барып алып туруп чардап, күлүп, жайнап өткөргөн ишин булар съезд деп атат. Ал съезд эмес. Бул бир. Экинчиден, мына сиз айтып кеттиңиз, жанагы имарат боюнча. Булардын жоругу кылып атканы. Кыргызстанда октябрь айында 20-жылы төңкөрүштөбүз, революция болуп өттү. Бийлик алмашты. Ошо кезде бир топ жапайы иштер болду. Мындай ишканаларды басып алмай. Мына ошолордун элеби менен булар дагы ошол октябрдагы өзгөрүүдөн кийин федерациянын зданиясын басып алышкан. Мынакей жанагы ар кайсы жактан келген профсоюзга тиешеси жок адамдар менен. Анан кийин биз тараптагылар барса сабап, бетин тытып, бир эжекебизди инфаркт акыбалына чейин алып барды. Бир мендей төраганы эки кабыргасын сындырып сабашты. Мына бүгүнкү күндө ошондой жапайчылык турат. Эми муну мындай уккан киши ишенбеши мүмкүн, кантип эле деп. Мына мунун далили февраль айынын ичинде бул жакын жерде Чүй Бишкек Адилет башкармалыгы бар. Ошол жерге барып туруп, эмне үчүн Асан Акуновду тааныбайсыңар, регистрация кылбайсыңар деп туруп, ошол жерде эшик айнектерин талкалап, орун басарын сабап ушинтишти. Мына ушул жерден милициянын жанагындай спецподразделениясы келип туруп гана ошолорду тынчытты. Эми бул жапайчылык да. Кыргызстанда ошол октябрда окуядан кийин тынчтык орноду, бир нукка Кудай буйрса түштүк. А профсоюз жаатында ошол бойдон турат. Мына ошол зданияны басып алган боюнча турушат азыр. Азыр биздин адамдар жакын барса жанагындай жоруктарды жасап атышат. Бул жапайчылык. Мен эми кайрылар элем ошол биздин урматтуу президентибизге, укук коргоо органдарына эми чекит кое турган күн келди да, канчага чейин созула берет? Биз дүйнөгө, эл журтка шерменде болуп бүттүк. Ошондой бир случайно кетип бараткан киши келип алып туруп, мынакей ошо 4 жылдан бери ушундай уюмду, эң чоң коомдук уюмду ишин ара жолдо калтырып, мындай иш жүрбөй атат. Биздин профсоюздун мүчөлөрү келип атат, бирөө арыз муңу менен келет, бирөө ошол жумуштан дурмес боштоп салды деп келет. Ошолордун маселелерин биз чечишибиз керек. А биз кире албай отурабыз. Мисалы үчүн ошол имаратта олтурган Мирбек Асанакуновдор алар дагы ошол иш алып барып атса, мындай да мыйзамдуу иш алып барыш керек да. Туура. Бул жерден айтып кетет элем, коллегама кошумча кылып, мына мен эле 16 мартта федерацияга бул деген чоң коомдук мекеме болгон үчүн ар бир член профсоюза болобу же ар бир адамга укугу бар аякка кирип иш алып барганда. Мен барсам мени киргизбей коюшту. Мен 2 жолу 102-нчи кырдым. Алар да келе албай калышты. Анан кийин милицияны 1,5-2 саат отуруп туруп чакырып, заявлениясын жазып бердим. Биз көп заявленияны жаздык, мындай арыз менен кайрылдык, рейдерский захват болуп атат, бизди жумушка киргизбей атат. Алардын бир да акысы жок да, ушундай туура эмес иш, мындай вне закона алып барыш үчүн. Ошо мен ушул сиздердин телевидение менен кайрылып кетет элем. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке. Анткени биз кыргыз жараны катары биздин патриот болгон үчүн биз да президентский выборыбыз эл аралык башка өлкөлөргө уят болбойлубу? Ошон үчүн биз дагы тынчып, ал кишини Кудай буйрса шайлап алдык. Андан тышкары инаугурациясы өтүп кетсин, бийлик өзүнүн күчүнө кирсин деп биз мындай, бизде эле укугубуз бар митингге чыкканы же мындай талаптарыбызды коюп. Жок, бизге деген профсоюздар деген мындай кандай десем, аябай
консолидированный чогуу тынчтык, бизде тынчтык болсо баары болот. Ошон үчүн биз дагы тынчтыкты кармап отурдук ушул күнгө чейинчи. Анан кийин мен ушу кайрылып кетет элем, көзөмөлүнө алып биздин президентибиз, анткени мыйзам чегинде баары болуш керек. Мыйзамды ар бирибиз сыйлашыбыз керек. Анткени мыйзамды бул деген бийликтин күчтүүлүгүн билдирет. Ошон үчүн МВДнын министр МВДга кайрылып кетет элем, Первомайский ровдун жетекчилерине ушу мыйзам чегинде ошолор эле карап койсо, мисалы мына азыр Чүй Бишкекский эмени басып алганда милиция менен 1-2 күнгө отургузуп койду эле жанагы бейбаштарды Адилет министрлигинде. Тып-тынч болду дагы, аякка эч ким бара албайт азыр. Азыр мындай тып-тынч болуп калды. Азыркы учурда профсоюзду да ошондой тиги кандай десем, мыйзам чегинде көзөмөлгө алып койсо эле бүт баары ордуна келет эле деген бир чоң үмүт да бар. Мен ошо болот го. Анткени биз деген через средства массовой информации кайрылып, ушуну общественностька, коомчулукка билдирбесек, ушундай бойдон эле туура эмес иштер болуп атат. Канат байке айтсаңыз, мынакей эки жаат болуп эле маалымат каражаттарында деле ошондой бири-бирин каралоо иштери дагы болуп атат да. Анан эми анын канчасы чын, канчасы чын эмес экендигин бул тийиштүү органдар гана иликтейт. Айтыңызчы, бүгүнкү күндө ошол имаратка киргизбөөнүн себеби сиздердин мынакей жакын жолотпоо болсо, бирок ошол имаратта отургандар эмнеге киргизбей отурат жана эмнеден үмүт этип отурушат анда ал тарап? Ачык айталы, ал жерде отургандар, жанагы кире бериштеги эшикти тосуп аткандар, алар профсоюзга эч кандай тиешеси жок адамдар, Кыргызстандын төрт бурчунан келген. Буларды алып келип алып туруп 2-3 айдан бери жалдап багышып атат, жатакана берип атышат, тамак ашын берип атат. Булардын максаты эле бизди келтирбей, тажап келбей калса, анан кийин булар келбей калгандан кийин Асан Акунов отуруп калат го деген үмүт. Мыйзамдуу документ бизде турат. Мына Адилет министрлиги Асан Акунов шайлаган съезди тааныбай атат. Бул мыйзамсыз съезд деп. Биздин съезди тааныды. Бозгунбаев Сагын Бозгунбаевди регистрация жазады. Мынакей документтери бар. Аны эми буларды кошондой эле азыркы күндө эмне кылыш керек буга чекит коюш үчүн? Сиздер мынакей азыр президентке кайрылып атасыздар да. Расмий түрдө кайрылуу бийликке жасадыңыздарбы? Расмий түрдө бир канча жолу жазалды. Мына бүгүнкү күндө дагы жөнөтүп атабыз. Бүгүнкү эфир дагы ошонун бир мындай бир элементи болот го деп эсептейм. Эми биз аларчылап, аларга эрегишип, алар сыяктуу жапайырчылыкка барганыбыз жок, ага барайын деген оюбуз да жок. Эми ушул укук коргоо органдары биздин жанагы кайрылбаган жерибиз жок. Президентибизге, Генеральный прокуратурага, Ички иштер министрлигине, тигил коопсуздук комитетине кайрылып атабыз. Тилекке каршы мындай бир аягына чыккан тыянак чыга элек. Эми мезгил келди окшойт. Мынакей эми тигилерди жакшынакай үйүнө узатып баргыла деп туруп биз жумушка чыгышыбыз керек. Аны эми эгер биз да ошондой жолго барса эртең эмне болот? Кан төгүлүп кетсе бул чоң шерменде чатак иш болот да. Биз ага барбайбыз. Мыйзамдуу жол менен биз кирип иштешибиз керек. Биздин кызмат ордуларыбызга отуруп иштешибиз керек. Элдин көйгөйүн эмгекчилдин чечишибиз керек. Азыр мына эки жаатсыздар. Бириңиздер биринчи тарап мынакей Адилет министрлигинен мыйзамдуу документ алып, ошол мыйзамдуу деп саналып атасыздар. Экинчи тарап имаратка киргизбей атат. Бирок мындай эң негизги маселе бар да бул жерде. Ошол биздин кызматкерлердин, эмгекчилердин укуктарын коргоо жана ошондой эле ошол профсоюздар федерациясына келип түшкөн акчаларды дагы ошол иреттүү пайдалануу үчүнбү? Туура. Мына эки тарап тең эле азыр кандай иш алып барып атат финансы жагынан? Сиздер алып барып атасыздарбы же алар алып барып атабы? Же эки тарап бирдей алып барып атабы финансы жагында? Финансы жагынан алар алып бара алышы мүмкүн эмес. Эми бизде эреже деген бар, банктарда, башка акча менен иштешкен уюмдарда алып барыш үчүн жетекчи Адилет министрлик тарабынан таанылган адам болуш керек. Алардыкы жок болуп атат. Ошон үчүн алардын эч кандай документти өткөрбөй атат. Бирок анда эч нерсе кылбай эле олтурушабы? Мынакей путевка же башкалар баягы эс алуулар кандай болуп атат, дарылануулар? Азыркы учурда абдан акыбал чынын айтсак оор болуп атат. Эки жактан эки башкаруу болуп, абдан ошо санаторий курорттордун эмгекчи жааматтары, анан эс алуучу адамдар билинбегени менен алар үчүн абдан начар акыбал түзүлүп,
зарплатаны элдер ала албай, кедеги здравницаларды. Мына бүгүн эле тиги Жалал Абад санаториянын бөлүнгөн акчасын тиги административный ресурс баягы связьтар менен бердирбей элге. Азыр алдын директор айтып атат, мен биздикилер анда эмесе кишилерди кабыл албайт. Анан кишилер эс алып барганга путевканын акчасы аякка түштү, бирок деген банкта замороженный турса, аякка продукты питания алыш керек, тамак аш алыш керек, зарплаталарды, электричество төлөш керек. Анын баарын заморозить этип коюшту Асан Акуновдун кишилери. Анда алар иш таштоо болуп калса, мисалы, же эс алып барган элге жеткиликтүү тейлөө болбосо, анда кандай десем, жаңжалдар чыга баштайт. Бул дагы бир өзүнчө көйгөй болуп баштайт. Ошон үчүн азыртан мен суранат элем дагы, мыйзам чегинде соттун чечимдери бар. Ошо биз генеральный прокуратура аркылуу бир бизге да жардам берип, мыйзамчылыкка мыйзамды колдошубуз керек болуп атат да. Эми аткарылган чыккан соттун чечимдерин, следовательдердин баарын аткарышыбыз керек да. Юстициянын дагы эмеси турат, анын баарын аткарышыбыз керек да. Эми ушундай бир туура эмес иштер болуп атат да, ошо кыйналып атабыз азыр. Анан ошо сиздердин передачаңардан жетчү адамдарга жетип бизге да жардам береби деген чоң үмүт бар. Мен буга да кошумча айтып кетсем кандай деген. Ошол Чынар Асакеевнин башында айтып кетти, 6 санаторий бар деп. Санаторий менен эс алуу үйдүн айырмасы, санаторий ооруган адамдарды дарылайт. Эс алуу үйлөр жөн эс алып кетмей. Мына ошол 6 санаторийдин ичинен эң ийгиликтүү иштеп атканы ушул Жалал Абад санаториясы. Өнүгүп атат. Курулуштар курулуп атат жаңы. Ошол пайда прибыль алып келип атат. Эми ошол эң астындагы санаторийди барып туруп Асан Акуновдун буйрутмасы менен ачык эле айталы жанагындай жагдайга туш келтирип атат. Бул эми мыйзамсыз да чынбы? Мыйзамсыз бул. Ал балдарда эч кандай мындай бир тартип бузуу жок. Бул жактан управление барат, эмне кылыш керек, бул жактан көрсөтмө берилет. Алар баягы күн-түн чуркап иштеп, ошол өнүгүүнүн жолунда. Эми ошол балдарга буттосо азыр ушу бу кезде мынакей алар баягы ар эмес, бер эмес ортодо турган кези. Канатбек айтсаңыз, мындайда эки жаат болуп профсоюздун ичи бөлүнгөнү менен бирок канча бир нече миңдеген ошол эмгекчилер, кызматкерлер бул жерден жапа тартпаш керек да. Муну деген эртерээк токтотуш керекпи? Сөзсүз. Эми бул жерден ачык айтып кетели, мына Чынар Асакеевна азыр эле айтты. Бул жерден ачык айтканда биздин азыркы мөөнөтү бүтүп бараткан депутаттар өз кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышты. Ошол эле ачык айталы, Асан Акуновдун жубайы Молдобекованын буйрутмасы менен жанагындай жагдайларга алып барды бизди. Жок жерден каралады. Мына мен 38 жылдан бери иштейм. Эгер мен бир кылмыш кылган болсом, буга чейин айтылат эле да, Осмонов деген мындай кылмыш кылыптыр деп. Андай жок. Жөн жерден караламай. Мына сиздин ушул берүүңүзгө келген жана Абдыкадырова Акмарал деген ушул жерден уялбай туруп, эки көзүн ирмебей туруп мени шыбады ушунчалык кылмышкер кылып. Ал боюнча азыр сотко бердим мен ал кишини. Сотто жооп берип далилдесин. Эгер бар болсо мен жооп бергенге даярмын. Ана эми бул нерсенин чеги болуш керек да. Ошол себептен мына Чынар Асакеевне кошулуп айтып кетер элем. Бул парламенттик башкаруу системасы Кыргызстанга туура келбейт экен. Мен жеке оюмча бүгүнкү күндө Кыргызстан буга даяр эмес экенбиз. Бизге мындай бир жоопкерчиликти колуна алган киши башкарыш керек экен. Анан кийин эмне деген ачык эле айталы, депутаттар жанагы бригадирлерге чейин киришип атпайбы, муну шайлайсың, муну шайлайсың деп. Андай эмне деген жапайчылык. Мына эмне үчүн өлкөнүк айтат. Министрди алып барат экен баланча партияныкы деп. Премьер-министр иштебей атасың десе, мага тие албайсың, мен баланча партиянын кишисин деп. Бул эмне деген жорук. Эми милдетти моюнга алгандан кийин ишти өтөсүнчө барып аткарыш керек да, аткарбасаң кеткин. Профсоюздар федерациясындагы талаш деле ошондой экинчи мындай колдоолордун негизинде ушуга чейин уланды да, чынбы? Туура. Ар бир мурунку учурда келгенде эле ошо багыш профсоюздардын жетекчилери 20-30 жыл иштеп айтып атпайбы, бир сотук жерлери деле жок эч кимде, член советтерде. Ар кайсын айтып атышат, 1 квадратный метр жерлери жок член советтердикичи. Анан бул элдики болгондон кийин биздин механизм ушунчалык демократичный, өзүң бирдемени чыгарып алып эчтекени ала албайсың. Ошон үчүн эл үчүн сакталып келди. Ошон үчүн мына элдин баары голубой
биздин курорттордо ошо эмгекчил адамдар эс алып өздөрүнүн ден соолуктарын чыңгап атат. Бул элдик кандай десем менчик, элге иштеш керек, калыш керек. Бир да депутат, олигарх болуп ала албайт муну эч убакта, потому что биздин система профсоюзный, демократический ошондой болуп түзүлгөн. Өнүктүрүш керек, бул экинчи вопрос. Албетте бул эмгекчилердин, кызматкерлердин эс алуу жана ошондой эле укуктарын коргоочу башка органдардын бири болуп саналган кесиптик кошундар федерациясы бул мыйзамдуу түрдө эртерээк бул чыр токтоп иштебесе, мындан ары өнүгө берсе бир жакшылык алып барбайт да. Туура. Сиздер ошол айттыңыздар, бүгүнкү күндө ошол кайрылуу жасадыңыздар президентке жана ошондой эле укук коргоо органдарына мыйзамдуу түрдө бул маселеге чекит коюш керек деп. Анда эмесе мындан аркы иштериңиздерге ийгилик каалайм жана ошондой эле үй бүлөңүздөргө бак кубатчылык болсун. Рахмат сизге дагы. Мынакей сиз эч тайманбастан ушул көйгөйдү журтчулуктун мындай кароосуна алып чыгып атасыз. Бул дагы сиз тараптан болгон бизге ушул чыр маселенин чечилишине болгон кошкон үлүшүңүз деп эсептейбиз. Рахмат сизге, ийгилик. Урматтуу телегөчүлөр, сиздер кезектеги көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн Кыргызстан кесиптик кошундар федерациясындагы талаш жагдай туурасында кеп кылдык. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.